Кече жөн эле мындай такси айдаган, ашпозчу болуп иштеген биздин мекендештерибиз Мончодо жөн эле барып эс алып аткан жеринен суроо сопкуту жога жөн эле омон менен жанагы дружниктер келип жапайычылыкча, зөөкүрлөрчө сабап биздин жарандарды көрмөлөтүп ошол жерде кордоду. Жанагындай ачуу калемпирлерди жарым килограмм жедирди дейт. Жөн эле. Эмнеге десе, силер бизге жакпайсыңар деп. Эмне бул стратегиялык өнөктөш, союздашпыз деп Евразиясында отурабыз, биздин жарандарды аябай мындай жапайыларча кордоп атпайбы? Эмне миграция боюнча эмне министр сүйлөштү, ким эмне реакция кылды? Мен Тышкы иштер министрлигинин эмесин окудум, жанагы реакциясын. Андай болбойт да, андай кылбагыла да силер. Чакырбайсыңарбы элчини? Нотаны карматпайсыңар колуна. Эмне үчүн биздин жарандарды мына ушундай кылат? Сиз айтып атасыз, 70 тиги Орусиядагы биздин 70 000 мигрантыбыз ошондой кордогон жок, кайтып келгени жакшы. Мына ушул жерде иштесин. Ошентип коруп алып, мына ошентип жанагындай жерде тамекилердин баарын бырчалап жанагы оозуна жедирип атат биздин мигранттардычы. Мынчалык элибизди мындай тентиткенибиз аз келгенсиз, мындай кордолсо, унчукпай тымпыйып отурганыбыз болбойт да. Тышкы иштер министрлигинин реакциясын көрдүм мен. Ушундай болду, маалымат берип коюп, ал маалыматты элдин баары билет. Ошентип коруп алып, ошентип Орусияда жүргөндөн көрө өзүнүн мекенибизге кайтарганыбыз жакшы. Анан Тышкы иштер министрлиги мына элчини мына бүгүндөн калбай Орусиянын элчисин чакыргыла силер. Чакырып нота карматыш керек. Бул эмне деген мамиле биздин жарандарыбызга Орусиядагы? Кордоп атпайбы мисалы? Миграция министрлигинен бир реакция көргөн жок. Министр эмне үчүн билдирүү таратпайт ушуга чейин? Эмне үчүн Орусиянын министрине чалып айтпайт мисалы? Сакалдарын кыркып атат ошол жерде. Мына менде бир 50ден ашык видео жөнөтүштү. Бүт ошол жерде ишкер балдарчы. Спорт залда кыргыз ишкер ачкан спорт залга кирип алып, уруп ошол жерде. Биздин жарандарыбыздын кабыргасы сынып, ээктери сынган жарандарыбыз бар. Арыз жазбай коркуп отурушат, мына сүйлөсөк, ыйлап атышат. Арыз жазсак бизди ушинтет деп. Эмгек социалдык коргоо министри, Тышкы иштер министри эмне кылып отурасыңар, мен билбейм. Эмнеден коркосуңар? Жообун бериш керек аларга. Эмне эгемендүү өлкөбүз биз. Анчалык мындай мамиле болбойт. Мына жерде ошондуктан бүгүндөн эгер кеч калсаңар билбейм, бул министрлердин бардыгынын анда кызмат ордун карашыбыз керек. Биз андай министрдин эмне кереги бар бизге папке көтөрүп жөн эле жүрө берген министрлердин. Тең ата сүйлөшпөйсүңөр барып. Мен мындай таң калам да ошого. Мына камакта жаткан балдар боюнча, мына трак айдагандар боюнча Тышкы иштер министрлиги тез арада жообун бергилечи ушулар. Эмне болду буларга? Жөн эле мындай күнөөсүз да, күнөөлүү болсо мейли, жанагындай кээден маңзат менен кармалып калган же жанагы адам өлтүрүү боюнча болсо, мисалы, оор кылмыштар. Аны түшүнсө болот эми, анча-мынча көпчүлүктө ката кетирген адамдар болот. Бирок мына Бельгияда, Голландияда, керек болсо ошол мына Африка өлкөлөрүндө, Нигериядан бери кыргыздар жатат түрмөлөрдөчү. Анан сиздер барып карап атабыз деп атасыздар, балким карап аткан болушуңар да мүмкүн. Бирок бул жерде биздин өкмөттүк органдар, жеке менчик компанияларга, фирмаларга таштап койбой иш кылыш керек да.